ал эмне АСМ маркетолог, ал эмне онлайн иштейт деген. Мен апаман уялам. Она койкой, это же твоя мама, эмнеге десем, менин апам билимсиз, караңгы. Ал биринчи түнү зордуктоого барабар болот да. Мен ошон биринчи түнү качтым да. Түнү онлайн жумуштарын жасап, айына 50 000, 60 000 табат. Элестет, келинсиң да үйдөчү. Кайнана, кайнатаңдын көзүнчө момтуп отурсаң, анан бөлө кайнана, кайната эланайын, телефонду эмне эле тиктейсиң деп жаман көрүшөт экенби? Күчтүү аялдын аркасында бир трагедия жатат да, негизичи. Коркуп атып, секс темасында да кызым менен сүйлөштүм, кызым 9 жашта. Бир күнү 3 күн ачка калдым. Такыр жок да, кабар жок, телефондордун баарын алып койгон. Анан аял өсүп кетти дейли, эркек калып калды да. Эмне болот мындай? Мен курсума келе албагандар үчүн деп атайын акысыз окууларды өткөзүп берем да. Башка эч ким Назира сенин каналыңа биринчи жолу айтат. Менде бүт сырлар Да. Ай, Назирочка, Нуртилек курулуш компаниясынан батир алып атасың ба? Ооба. Мен да алам. Бир үйгө 2 жинди көп болуп калбайбы? Жок. Биз наоборот алам бантын оңдоп алабыз. Өзгө окшотуп алабыз, шаңдуу, шөкөттү менен болобуз. Давай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен дагы эле Оштомун. Жана Ошто кызыктуу адамдар менен маек корууну улантуудамын. Бүгүн менде мейманда Маматова Элеонора, маркетолог, СММ эксперт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Элеонора айым менен бүгүн таанышып, чай ичип отуруп, шунчалык көп чоң эл аралык долбоорлордо иштеп туруп кетип калган маркетолог, СММ болуп кеткениңиз эмнени каңкуулайт, эмнеге анттыңер? Чоң эл аралык долбоорлордо иштөө перспективдүү эмеспи? Негизи мен дагы өз кезинде ошондой ойлогом да. Мен эл аралык долбоорлордо иштейм, менеджерлик позицияларда иштеп атам деп өзүмө сыймыктанчумун. Бирок где-то 35 жашынан өткөндөн кийин мага мындай суроо келе баштады да ичимдечи. Мен лично, мен өзүм жеке кандай результат көрсөтүп атам? Макул, мен эл аралык долбоорлордо иштеп атам, бирок биздин партнерлор өкмөттүк уюмдар, анан айыл өкмөттөр болчу, алар менен долбоор жасайсың, бирок такое ощущение болгондо результаты жоктой болчу. Анын үстүнө менде америкалыктар менен иштегенде, мен Ричард деген шефим бар эле, сен колуңан мындан да көп нерсе келет деп айта берчү да. Анан мени апамдан башка эч ким андай сөздү айтпаган нерсе, мен анын сөзүнө да ишендим окшойт. Ошол 5 жылдай мен эмне кылсам, мен дагы кандай мындай жыйынтык алып келе турган, өнүгүү алып келе турган нерселерди жасасам экен деп ойлонуп жүрдүм. Анан кайсы учур ошол мага түрткү болду. 2016 жылы биздин кыргыз өкмөтү АКШ мамлекети менен расмий түрдө өнөктөшүү долбоорун бир тараптуу үзүп койгон да. Биз автоматтык түрдө жумушсуз калганбыз. Ошондо анда үзүп койгон, анда политический, саясий мамиле болгон. Ошондо биз заматта жумушсуз калганда мага аябай чоң сигнал болгон да. Бул жумушумдагы айлык маянага иштегениң менен, доллар менен алганың менен бир күнү түгөнүп калса, бүтүп калса, көчөдө каласың, кийинки илегиң эмне? Мен ойлонуп баштадым, мен башка эч жерде иштей албайм да депчи. Ушул баягы шефимдин айткан сөзү менен, анан ошол учур, жумушсуз калган учур мага аябай түрткү болуп, мен изденип баштадым. Мен изденип баштап, мен эмне жасай алам дегенде, ар кандай курстарга окуп баштадым. Анан өзүм кичинекей чакан бизнесим ачтым. Балдарды англис тилине, анан сүрөткө үйрөтүү, творческая. Ошондо клуб бар болчу. Ал жакта жасап, анан биринчи жолу ата-энелерден ыраазычылык каттары, ыраазычылык сөздөрдү айтып баштаганда, мага ошол аябай жакты да. Себеби дегенде 15 жыл долбоорлордо жардам бересиң, бирок никакого обратной связи. Бул жерде бүт жүрөгүңө мындай берип иштейсиң и рахмат сөздөрдөн угасың.
Ошондо мен түшүнгөнмүн, мен өзүмдүн жеке бизнесим керек депчи. Аңгыча болбой эле уже ковид болуп калып, баардыгыбыз локдаун болуп жабылып калбадыкпы. Мен тиги чакан бизнесим да жабылып калды. Ошол чакан бизнесимди Инстаграм аркылуу дагы клиент тартып жүргөм да. Анан тиги орустардын, маркетологдордун, блогерлер аябай сонун нерселерди онлайн эле жасап, аябай өнүгүп жатканын көрүп суктанчумун да. Анан биз ковидте жабылып калганда мага ошол идея келди. Ушул момент, ушул менин мүмкүнчүлүгүм. Мен ушул мүмкүнчүлүктү колдонбосом, болду, мен артка кетем депчи. Корктум аябай, корктум. Эч ким келбейт го депчи. Бирок мен өзүмө, мен SMM адис боломун, маркетолог боломун деп туруп, онлайнда сабактарды өтүп баштаганда 10 эле адам келет го десем, 700 адам келген да. Таң калып, ошондо мен онлайн маркетологко 700 адам. 700 адам келген. Мен таң калганмын. Оказывается, кыргыз тилдүү SMM эксперттер ошол малда жок болгон үчүн, жалаң орус тилде болгон үчүн, мен кыргыз тилди баштагам. Мен принципиально кыргыз тилди үйрөтөм депчи. 700 адам келгенде мен түшүнгөм да, ушул менин жолум депчи. Ата-энем азыр мындай карапайым калкта көрөт да, айылдагыларчы. Ал эмне SMM маркетолог, ал эмне онлайн иштейт деген эмне? Вот мисалы айталы. Бизде азыр социалдык тармактар бар. Инстаграм, ТикТок деп азыр элдер түшүнүп калды анычы. Инстаграм именно онлайн аркылуу, Инстаграм аркылуу өзүң бизнесиңе кардар тапканга мүмкүнчүлүк түзөт да. Мисалы, көп жылдык мугалимдик стаж, опыт бар, тажрыйба бар. ОРТга подготовка деген курстар бар офлайн. Бирок айыл жергесинде жашаган окуучулар сапаттуу курстарга эмеси жок да, доступу жок. Ошондо мен Ошто туруп, тажрыйбалуу мугалим болсом, мен ОРТга даярдоо боюнча онлайн курс даярдап, ошол айылдагы балдарга жеткизсем болот да. И, конечно, акча табам, бирок мен кызматымы бир гана Ош шаарында эмес, Кыргызстан боюнча жеткиргенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушуну онлайн бизнес деп коет. Мисалы, онлайн магазин ачкан келинчектер аябай көп. Кийим сатышат. Сен бир шаарда туруп бир эле магазин ача алсаң, Инстаграмда магазин ачсаң, Кыргызстан боюнча кардар келет да. Ушул эң сонун мүмкүнчүлүк. Айрыкча айымдарга кошумча киреше тапканга эң сонун мүмкүнчүлүк. Ал үчүн биринчи ошол Инстаграмда кантип иш башташ керек, баракчаңы кантип коздош керек, эмне сөздөрдү жазыш керек, сенин келечектеги кардарың бул мага керек турбайбы деген маалыматты окуш үчүн аны туура оформление кылыш керек да. Андан кийин уже товарың болобу, кызматың болобу, ошол жөнүндө айтып баштайсың. Мисалы үчүн үйдө жумуртка сатса деле тоокторду, ошо жумурткасындай кызыктуу кылып сатканга, мисалы үчүн үйдө бизде аялдар үйдө мен муну токойм же болбосо курак курайм деп үйдө отуруп алып эле өзүнүн бизнесин жүргүзө алат, интернет аркылуу. Албетте, мисалы менде көп үйдө отурган келинчектер баягы кошумча кирешеге муктаж да, декреттик өргөдө отургандар. Анан бир айым пилмен түйүп, пилмен реклама кылып, азыр ИП ачып, үлгүрбөй жатат, клиенти көбөйдү. Дагы Кочкор Атада жашаган бир айым бар эле, укмуш сонун кийизден анан токуйт оюнчуктарды. Бирок бизде Кыргызстан баалабайт экен, ал чет мамлекетке сата баштады. Сонун Австрияга жөнөтүп атат, дагы бир жерлерге жөнөтүп атат. Бирок эң алгачкы эмелери ушу Инстаграмдан башталган да. Ушундай мүмкүнчүлүктү аябай сонун жаратат да онлайн иштегениңдечи. Анан мурун социалдык тармактар жок малында только белгилүү инсандар, жылдыздар, телевидение аркылуу белгилүү болсо, азыр социалдык тармактар ушу Инстаграмга окшогондор, сен өзүң эле бир баштапкы ошо SMM билимди алып эле дүйнөгө мен бармын деп айтканга сонун мүмкүнчүлүк бар да. Болгону аракет кылыш керек ошол.
ага бир фантазиясы керек, сөз байлык керек жок. Сөз байлык керек, бирок анчалык эле журналистика деңгээлинде эмес да. Себеби дегенде бизден карапайым эле адамдар алат да. Анан аларга бүтүлө высокий бир адабий сөздөрдү алсаң, ал эмне деп түшүнбөйт. Ооба. Сөз дегенде жөнөкөй тилде жеткиликтүү кылып айтыш керек. Эң негизги максаты ошол. Анан бу сиздерге мындай карапайым айымдар келип, анан өзүнүн ишин жасап кетип, аябай азыр такыр башкача өзгөрүлүп калган барбы? Бар, аябай көп. Мисалы, мен эң жакшы көргөн мисалым өзүм колумда иштеген ассистентка кызым Гүлзада. Бага ал Нокенде жашайт. Эң кичүү келинчек үйдө. Билесиңер да, айыл жергесинде бүт кайын журт балдар менен полностью келишет. Постоянно иштери көп да, анын үстүнө пахта талаалары бар. Бардыгын жасайт. Ал мага 2 жыл мурун биринчи келгенде акысыз эле сабактарыман үйрөнгөн бирткеч, потому что мен курсума төлөгөнгө дагы ошол малда 2000 сом жок эле. Ал акысыз сабактарыман үйрөнүп 200 сомго, ошо менин акысыз сабактарыман үйрөнгөн нерселерин башкаларга 200 сомго жасап, телефонго акча топтойт. Анан телефонду болгондон кийин мен курсума 2000 сом топтоп туруп келип окуйт. Окугандан кийин анан уже кымбатыраак бааларга кызмат, СММ кызматын, баягы бирөөлөрдүн баракчаларын жасап берип, ошого 5000 сом алат, 7000 сом алат. Реклама жүргүзүп берип, макеттерине 700 сом, 500 сом алат. Ошентип атып жүрүп, анан тажрыйбалуу болуп баштайт. Бүгүнкү күндө Гүлзада менин аябай аракетчил кыз. Менин курстарымда куратор болуп иштейт. Бирок андан тышкары дагы ага жеке заказдар түшөт. Ал күндүзү ошол жумуштарын жасап, түнү онлайн жумуштарын жасап, айына 50.000-60 000 табат. Жакшы берилип иштесе 100 000ге чейин доходко чыкса болот да. Айыл жергесинде 100 000 деген эмне акча? Даже 30 000 деген кандай сонун акча. Ооба. Анан бирок же элестет, келинсиң да үйдөчү. Кайнына, кайнатаңын көзүнчө момтуп отурсаң, анан көп эле кайнына, кайната эланайын, телефонду эмне эле тиктейсиң деп жаман көрүшпөшөт экенби? Жаман көрүшөт экен. Ошол эле Гүлзада кызым айтсам, арызданат эле, түшүнбөй жатышат депчи. Бирок бул убактылуу. Кийин стабилдүү түрдө киреше алып баштаганыңда тиги үй-бүлөң дагы түшүнөт экен. Мен дагы башыман өткөн. Акчасын көргөндөн, дагы сескенден чыгат да. Түшүнүп калат экен. Башында жолдошу дагы каршы болчу. Азыр жолдошу ноутбугун сынып калса баары ремонт кылып келет. Мен мага убакыт керек болсо макул деп разрешение берет. Иши кылып, аял киши ошону тастыкташ керек да, действительно кирешелүү нерсе. Себебинде үйдөгүлөр аларда түшүнүк жок да, СММ аларга сен жөн эле отургандай сымалданат да. Анан уже фактически сен уже кирешени алып келгенден кийин анан уже успокаивается. Мен дагы өзүмдө, мен башында иштеп баштаганда жолдошум такыр түшүнгөн эмес. Эми ата-эне мени дайым поддержка кылган үчүн алар ачык айта алган эмес. Бирок жолдошум эмне эле кылып атасың деп, мындай аябай кээде тамагым даяр эмес болуп калчу да, үлгүрбөй калгам дачы, үйүм жыйналбай калчу, анан балдарды унутуп калчумун кээдечи, түз эфир деп атыпчы, анан ошондо эме кылат эле. Аба жумушумду таштаганда $1200 алат элем да, ал деген, ой эмне деген акча. Азыр андан 4-5 эсе көп алам да. Азыр жолдошум балдарымы тынч кыла, мамаңар азыр түз эфир өткөзөт. Бул жакка тургула, анан бир нерсе алып келип бер десең, алып келип берет. Анан тамагымга үлгүрбөй калып атам десем, макул деп бирдеме алып келет үйгө. Анан кээде тамагым күйүп калат. Анан кечирип койчу, тамагым күйүп калды десем, макул деп жеп коет да. Поддержка бар. Бирок башында андай эмес. Башында андай эмес. Эмне эле болуп атасың, сага эмне жашоо, эмне жетпейт жашоодо, мынча эле жулунасың дейт эле да. Мен деген мындай жөнөкөй, чындап эле кээде ойлойм да, эми эмнеге мен жөн эле отура берсем болбойбу депчи. Мага мындай аялдын ролу, анан эненин ролунан тышкары коомдо өзүмдүн бир ордум болуш керек экен, ошондо толук кандуу өзүм бактылуу сезет экен. Аял өсүп турганда, бирөөгө керек экен билгенде, жардам берип атканда коомго,
Ананчы тиги скандалга алың дагы энергияң да жетпей калат. Тиги жолдошуң мээсин чакканга дагы уже күчүм жетпей калды. Мен жолдошум азыр жыргайт, потому что уже баягы полностью энергияңы коротуп, уже бандай успокоенно болуп калат экенсиң да. Счастливый, бактылуу болуп, андайда уже гармониялык мамилелер дагы башталат экен. Азыр бизде уже үй бүлө менен бир жактарга саякатка чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Биз адам баласы болгондон кийин дайыма жакшы жашоого умтулушубуз керек. Бул жакшы жашоо мен баары бир менин турмуштук тажрыйбам көрсөттү да. Мен мурун эмне эле баардык жоопкерчиликтин баардыгын аял кишиге кое берет десе, көрсө өсүү аялдан башталат экен. Аял киши билимдүү үй бүлөдө, ошол үй бүлө өнүккөн, анан балдары дагы кандай десем, аябай башкача өсөт экен да. Түшүнүктүү, жакшы сапаттуу билим алган, кругозору кең балдар болот экен. Мага келип атышпай, мен айттым го, Ош Kids Club деп балдарды окута турган бизнес, чакан бизнес ачканда, бир окуучу айтканда, мен апаман уялам. Анан айгой, это же твоя мама, эмнеге десем, менин апам билимсиз, караңгы, и мен уялам дейт. Анан мен ошондо түшүнгөнүм да, сенин балаң болсо дагы мындай ийгиликтүү энени каалайт экен да. Ийгиликтүү болушун, мен, например, балдарым моя мама маркетолог деп мындай аябай башкача айтышат да. Анын үстүнө аял киши окуп өнүккөндө көп кичинекей нерселерге уже маани бербей калат экен да. Анан үйдө бандай уруш жаңжал да азыраак болот экен. Биз азыр үйдө жолдошум менен мага могу кийимди алып бербедиң, могу жетишпей атат, анан тиги соонун идиш алып келиптир, сен мага алып бербейсиң деген такыр козголбойт. Это биздин спор. Балдар каерде окуйт? Бишкектеби же чет мамлекеттеби? Ошонун айынан урушабыз. Мындай. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мен ойлоймун, вот өзүм мен патриотмун, бирок мен билим берим системасында дагы иштегем да. Мен көрүп атам, бул система аябай эле артта калган. Мен баары бир чет мамлекетте окутканы аракет кылам, бирок кайтып келип өлкөбүзгө сабым кошкону ошондой жаатта тарбиялайм. Мага деле аябай көп сунуштар түшкөн чет мамлекетке кеткеничи. Бирок баардыгыбыз эле кете берсек, анда Кыргызстанда ким калат? Анан чет мамлекетте жүргөнүңдө баары бир мындай атамекендей болбойт да. Мындай мен чет мамлекеттерге көп эле чыгам да. Жумуштар менен да чыкчумун. Азыр уже өзүмдүн каражатымдын эсебинен чыгам. Все равно кайсы бир моментте Кыргызстанга кайткым келет. Аялдар өзгөчө биз мындай жеке турмушубуздан аксап, анан өлө философ болуп, өзүбүздү изденип, анан башка аялдар да, аялдар көрсө жашоо жол бактык экен дегенди жакшы көрөбүз да. Сизде да ошондон улам болдубу же? Ооба. Негизичи күчтүү аялдын аркасында бир трагедия жатат да. Негизичи мен ошого кийин түшүнгөм ушул сөздүн маанисинечи. Менде ушундай активдүүлүк каяктан башталган? Ал өзүм жеке турмушуман, азыр экинчи турмушта жашаймын, бирок биринчи турмушумда андай бандай такыр тажрыйбам жок. Анан ата-энем окуу дей берген үчүн окуудан башка колуман эчтеке келбеген кыз экен элем да, тим эле карьеристка. Анан турмушка чыгып калдым. Азыр анализдесем мен жактан да катачылык кеткен экен, бирок ал жактан эки жактан тең катачылык кеткен экен. Бирок мага эмне үчүн мен ушул жашоодо активдүү болом, и мен биринчи өзүмдү биринчи орунга коем деген чечимге келдим. Мен башыман мындай бесценный тажрыйба болгон да. Турмушка чыктым, жолдошум мени Бишкекке алып кетти. Такыр эч кимди билбеймин. Анда үйдө отурам, ал милиция органдарда иштеген киши эле. Анан уже мамилебиз суй баштаган, түшүнбөстүк болгон. Ал мага өчөшүп, сен менден күчтүү таап жүргөнсүң, эми
сен мен мага көз карандысың деп психологиялык зомбулукту жасачу да, психологический басымдык кылчу. Бир күнү 3 күн ачка калдым. Такыр жок да, кабар жок, телефондордун баарын алып койгон. Анан отурам, тыйыным жок. Анан кошунанын кызы мага тамак алып келип берип атпайбы? А мен ага мен английский үйрөтүп атпаймынбы? Анан бир күнү анда новостройка Ак Ордо билесиң да. Ал кезде мен жашаганда суу да жок болчу, көчө да жок болчу. 4 убал болду, свет да жок болчу. А түнү шам чырак жандырайын десем, тиги керосин жок. Анан караңгыда калдым. Ошондо оюма келген да, мен эмнеге билимдүү болуп, ушундай жашоодо отурам, ради чего, эмне үчүн? Эмнеге отурам мен? Мен келечегимди көрө албаймын, мен кетем дедим. Эң биринчи инициатор мен. Мен алып туруп эле эртеси ата-энем чалып калды бөлөмө. Анан мамам сезген окшойт. Анан бөлөм мени издеп келет. Анан ошон телефон менен мама мен кетпесем болбойт дейм. Анан кийин кетип калгам. Апаңыз не деди? Таксиге анда ошол кезде апам менен дагы ошо жолдошум мамилеси бузулган болчу да, аябай башкача сөздөр айтылып кеткен ортодочу. Мамам сезген да бирдеме болуп атканын үчүн. Анан чалып калып атпай, анан таксиге акчам жок десем, мен бул жерге сен любой таксиге отура бер, мен бул жерден төлөйм де, анан кетип калганмын. Кийин ал 1 жылдай кайтып кел деп эме кылды, суранды, үзбө, мамиле үз демек кайра калайлы, бул деген үй бүлө болот. Бирок мен түшүндүм, мен жашай албайм ал адам мененчи. Андан кийин мен түшүндүм да, мен ата-энем поддержка кылат. Анан мен билимим бар, мен сразу эл аралык уюмга орношуп, кайрадан нолдон баштаганмын да, нолдон баштаган турмушумчу. Канчалаган билими жок айымдар 18-дилеге чыгып эле турмушка чыгып кеткендер, алар вынужденно отурушат экен да деген түшүнүп келген. А менде еще эмне кандай болгон? Ошол жолдошум бүт материалдык мүлктүн баардыгын ал юридически сабаттуу болгондуктан алып койгон да. Официалдуу түрдө биздин никебизди мындай регистрация кылбай, ар шылтоолорду айтып жүрө бергенде мен ага ишенгенмин. А көрсө, анын негизи бар экен эле. Бирок ошого карабастан үйүм алдыртсам дагы, мен баарын таштап туруп кетип калгам. Мен ата-энем курулуш боюнча эме иштеген үчүн, мындай биринчи баласы, тун баласы болгон үчүн аябай материалдык колдоо көп көрсөтүшкөн да. Но бул бизде мындай тажрыйба болгон. Бирок ошо мага аябай депрессияда 3 жыл жүрдүм. Ошол эме үй бүлөмдө тун баламды жоготтум. Бирок баягы күйөөнүн поддержкасын көргөн жокмун. Жалгыз эле проблема пайда болгондо мен жалгыз калдым. Акча проблема жок болгондо, акча бар болгондо биз аябай сонун укмуш үй бүлө элек да. Анан ошондо мен түшүндүм да, аял киши дайым өзүнө тың болуш керек. Ошондо гана калгандары сени урматтайт. Бизде ушундай коомчулук экен да. Эми ушул коомчулукта жашаганыңдан кийин ошол коомчулуктун закону менен жашайсың да. Бирок аял киши өзү эле өзүнүн тагдырын тандайт экен да. Мен байкуш болуп жүрө берем деп жертвага түшүп, ой деп ыйлактап жүрүү дагы жашаса болот. Жок деп өзүн колго алып, тырмышып, билимден башташ керек. Потому что азыр именно аял кишилерге онлайн сонун мүмкүнчүлүктөр түзүп атат. Ал жерде баягы творческий потенциал, каалаган нерсени кылсаң болот да. Бизде мырзалар көп баягы логичный го, традиционный бизнестерди эле карайт. Мен дайым өзүм кыздарыма, подписчиктериме айтам да, урматтуу айымдар, баарды силердин колуңарда, обязательно кымбат баалуу курстан баштабагыла, кичинекей арзандан баштагыла, баардыгы кичинекей кадамдан башталат. Бирок эч качан мынтип жалтырап отурбагыла, потому что баарды сиздин колуңузда деп. Мен ушун башыман өткөндүктөн дайым долбоорлордо да иштегенде айыл жергесинен көп барчу элек да. Ошондо тиги айымдарыбыздын кыйналып тургандарын көрүп ичим ооруй берет эле. Негедир анан эл аралык уюмдарда иштеген адамдар баягы жарандык жоопкерчиликти аябай өстүрөт да, гражданская ответственность.
И баары 17 жыл, 15 жылдан ашыкча иштеген ошол менде өнүгүп калган экен. И азыр деле, например, окууларымы, курстарымы өткөзгөндө мен курсума келе албагандар үчүн деп атайын акысыз окууларды өткөзүп берем да. Хотя бы ушу Гүлзададай ассистенткама окшоп бир нерсе илинчекке илинип алып курап кетсе депчи. Мына ушундай нерсе. И эгерде бизде ушундай айымдар, активдүү, изденген айымдар көп болсо, биздин коомчулук өзгөрөт. Себебинде только өнүккөн айымдар достойный поколенияны муунду тарбиялай алат да. Ошол. Сиз жана айттыңыз го, аялдардын ишкерлик менен алек болуусу экономикага дагы аябай чоң таасирин тийгизет депчи. Өзү бул дүйнөлүк статистикада да бар да. Аял киши билимдүү, өнүккөн жана иштегенге аракет кылган коомдо, өлкөдө аны ошол өлкөнүн экономикасы 30%га өнүккөн. Себебинде аял киши, кандай десем, биз дайым социалдык тармактарды анан креативный подход кылабыз да. И биз, например, аял киши бизнес кылса, көп иш орундарды, анан бандай парктарды куралы деген идеялар көп болот да аял кишидечи. Ошондуктан ал өлкө сөзсүз түрдө өнүгөт, алдыга жылат. Бул аялдар аябай өнүгүп, өздөрүн изденип, эмне кылсам дегендер көп да биздечи. Анан аябай көп китеп окушуп, ушундай бир караңгы туңгуюктан чыкканга далалат кылган аялдар көп. Үй бүлөдө баары бир бири-бирин энергетикалык жактан окшош адамын таап алышат эмеспи? Анан аял өсүп кетти дейли, эркек калып калды да. Эмне болот мындай? Мен да ошентип ойлойт элем. Бирок андай эмес экен. Андай эмес экен. Башында мен аябай өзүм окуп аткам, жан талашып, мен өмүрүмдө акыркы 2 жылда осознанно окуу деген бирки университетте окуудан такыр айырмасы башкача экен да. Өзүң суусап, ошол билимдерди үйрөнө баштайт экенсиң. Анан мен өзгөрө баштадым. Өзгөргөндө бирок жолдошума айтпай эле окуп аткам. Бирок менин мамилелерим, ойлорум өзгөрдү окшойт. Жолдошум экөөбүз такыр бул темада сүйлөшпөйбүз, бирок ал менин өзгөргөнүмө карап, мага ыктай өзгөрүп баратат да. Мага ыктай. Демек, сен өзгөргөнүңдө балдарыңа да, үй бүлөңө дагы таасириң берет экенсиң. Энергетика. Анан бир тууганыңдарыңа мени карап, мен бир тууган сиңдим бар, Аида. Азыр ал дагы онлайн жаатында чыкты да. Ал сонун жерге түшкөн, бирок эң жалгыз, анан кичинекей келин болгондуктан көп үйдө отуруп калып, бир аз депрессияга түшүп кеткен. Өзүн таба албайчы. Анан мен ага айта берет элем, бул окусаң, изденсең деп. Акыры ал өзүнүн тармагын тапты дагы. Азыр мурун 20 000 сом, это для меня чоң бакыт, 20 000 сом тапсам деген болсо, азыр уже путешествияларды пландаштырып, кирешеси уже стабильно 50 000, 60 000 болуп, жолдошу менен дагы мамилелери башкача болуп, и ошол үй бүлөдө уже признание алды да. Мындай, сен кемилен келин эмес, Аида болуп калды да. Ошондуктан даже чоң үй бүлөдө бир адам баштаса, акырындап эффект кетет. Мен азыр ата-энем вроде бы уже буларкы өзгөрбөйт болсо керек десем жок. Ата-энем дагы акырындап, конечно, жаштарга караганда андай эмес, бирок баары бир алардын дагы ойлору өзгөрүп баштайт экен. Демек, баары бир аял өссө деле өсүп кеткени бул эркекти дагы, кайын журтту дагы кандай үй бүлөдө, кандай чөйрөдө болсо, балдар менен кошо сүйрөй кетет. Да, обязательно ошондой эффект болот экен. Мен өзүм аябай таң калганмын ушунун. Ато башында ойлойт элем да, мен жолдошум окубай атат го депчи. Нет, на уровне энергетики мен ойлоп турмун да, тиги өсүп кетсе немеси кызыкчылыктары арганда болуп калды, ажырашып кетет окшойт депчи. Жок, себебинде сен уже түшүнүү менен кабыл алып каласың. Уже баанда претензия эмес, сен эмне андай эмессиң эмес, бул еще өсө элек да деп, и как-то мындай гибко
баягындай шарттарды түзө баштайт экенсиң да. А вот неме кызык болуп атат да, биринчи турмушуңуздан жаңылдыңыз, жакшы болгон жок дейли. Анан экинчи турмушка чыгыш үчүн кандай дух керек? Айранды үйлөп ичкен убактың болуп калат да. Болуп калат. Мен 1 жыл жолдошу менен таанышып калганда, ортодо коллегабыз аркылуу таанышып калдык. Анан жарым жыл СМС менен сүйлөшүп жүрдүк, сөйдүгүндө мен коркуп калгам да. Андан кийин уже жолуккандан кийин дагы жарым жыл ишенип ишенбей, болобу болбойбу, колуман келеби, же дагы болуп калабы ушундай деп сомневаться этип, бирок баягында уже сүйүү күчтүүлүк кылып кетти. Анан тобокелге салып эле мен коркуп жүрө берем деп эле турмуш куруп калдык. Анан турмуш курганыбыз да кызыктуу болду да. Убакыт болсо айтып берсем болобу? Убакыт бар келет. Ал да 2010-жыл болчу. 2009 таанышканбыз, 2010-жыл болчу. Анан баягы Ошто кого алаң болгондо биз эл аралык уюмда отурабыз, жан талашып күнү түнү күн помощь, күн жардамдарды таркатып отурабыз. Анан мен ошондо Актет уюмунун директору болчумун. Анан биздин эң чоң Франсуа деген шефтерибиз келген, иностранецтер толтура. А биз жолдошум экөөбүз нике кыялы деп чечим кабыл алдык. Анан комендантский час 8ден кийин көчөдө чыкпаш керек. 6 саат 6 кечке отурат. Мен болсо жумуштан кантип кетемин деп отурамын. Уже 6га 15 мүнөт калды экен. Анан ошол шефим айтып калды: "Элеонора, кетпей тур, 6да собрание" деп. Анан эмне десем экен, бир четинен уялып атам, турмушка чыгып атам деп айтыштан. Бирок ананчы кийинки шанс болбойт да. Анан акыры мен кала албаймын, мен турмушка чыгып атам десем, ай деп, ана эмне отурасың? А мен еще футболкачан отурам, Актет деген жазуусу бар. Футболкачан отурсам, бол деп жакшы түшүнүү менен кабыл алып дагы жөнөтүл. 15 мүнөттүн ичинде жан талашып үйгө барып, тиги уже молдо келип калган экен. Эй, комендантский час бүтө электе, мен никени кыйып кетип калышым керек деп алып отурат. Ошентен үйдө мамамдар, адамдар жол камдап, кийимди камдап отурушкан экен. Шап эле кийип эле жолукту салып эле, анан кийин ушинтип никебиз кыйылып калган. Азыр мындай баардыгы жакшы, өкүнбөйсүз? Мен өкүнбөймүн, бирок баары жакшы эмес болчу. Себеби дегенде мен биринчи турмушумдагы сабактарга тыянак чыгарбай эле, ошол эле болячкалар менен экинчи турмушка чыгып алган экен. Жараларынан айыктырбай эле. Анан чыгып алганда мен баягы мурунку эле поведением, эркек должен деген поведение менен өзүм алып жүргөндө кагылышуулар болду. Должен эмес экен эркек. Никто никому ничего не должен. Ошону аял киши түшүнгөндөн кийин эркек дагы сезет экен дагы, анан өзү эле алып келип баштайт экен. Сен качан алып кел мындай дегенде алып келгиси келбейт экен. Сен өзүң эле аракет кылып атканын көрүп, эркек кайра жардам. Ошондой болуп калды да. Мен ошол ты должен деген нерсени таштагандан кийин мен жолдошум өзгөрдү да. Мен наоборот мындай кылабыз. План болсо, хитрый ход. Мындай экен да деп айтам да, мындай экен да. Те алыстан баштап. Анан кийин анын выгодаларын, сен мындай болосуң, биз мындай кылсак, о жаныбай мындай болуптур деп айтышат. Анан бирок тыйын жетпей атат. Кел экөөбүз топтойлу дейбиз да. Анан ал башында дейт. Анан экинчи дегени ойлонуп көрөйүн деген. Анан бир аз убакыттан кийин дагы башкача кылып ошол идеяны айтам. Макул дейт. Анан уже, конечно, калганын уже мен бүтүрөм. Мында акылдуу хоттор бардыр, Бирок турмуш ошого алып келет экен да. Мурун мен деген претензия да айтчу элем да. Мен эч качан эркек кишиге үн көтөргөн эмесмин, бирок менин кашым эле чүмөстөй койсу. Бүт нерсени айтып коет экен да. Багы претензия кылганда мындай түп-түз болуп, анан кашым көтөрүлүп калат экен да, уже жолдошум билип калат экен, что-то не то экенинчи. Анан ал өзүнчө эле кемсинер, ал мен сүйлөбөй коем да. Ошондой подходту биз азыр сүйлөшкөндө үйрөндүк. Көрсө проблеманын бардыгы сүйлөшпөгөндөн экен. Сен өзүңүн ичиңдеги эмне сезип атканыңы айтсаң,
А тиги эркек анан ал эмне көзү ачыкпы, ичиңде эмне болуп атканын каяктан билсин? Көзү ачык эмес да. А биз деген тип алып өзүбүздүн ичибизде бирдемелерди придумать этип алып, анан трагедия кылып, анан эртеси уже бышырып жетип анан ар деп арылдайт экенбиз. Мен азыр түшүндүм. Мен, например, бирдеме жакпаса айтамын, мурун такырант сөздөрдү айта албайт элем. Что-то мага жакпай атат, анан что-то ушу көңүлүм ооруп атат десем, все, ал сразу анда не кылалы дейт. А мурун сүйлөбөй, ал же түшүнбөйт, ошондон анан ал дагы меники жоош, анан жоош бир жарылганда билесиңер го, тайфун болуп кетет. Анан кагылышуу болуп кетет эле да. Азыр сүйлөшөбүз. Мындай столдо, кухнябыздагы, любимый кухнябызда эле столго отуралуу, чай үстүндө эле это не хочу, это хочу, это не хочу деп переговор кылабыз, болду. Анан мен жакшыраак мындай выгодаларын көрсөтүп койсо, мен жеңем. Кээде ал жеңет. Жакшы ушундай экен да. Сон, балдарга мамиле кандай болду? Балдарга бизде эжекелерибиз айтат, силердин балдарыңар мындай коркпойт, оюн ачык айтат депчи. Анан биздин атабыз орус класты бүткөн үчүн орус мүнөз да. И ошондуктан биз даже баягы кимди сүйүп калдың деген теманы дагы сүйлөшө беребиз да. Кухняда отуруп алып чай ичкендечи. Анан бир нерсени сүйлөшөбүз. Кече жакында коркуп атып, секс темасында да кызым менен сүйлөштүм. Кызым 9 жашта. 9 жашта эле сүйлөшүп алган. Себеби дегенде уже баягы телефон аркылуу менден мурун эле элдер ар кандай нерселерди жөнөтүп эле уже аракеттер башталыптыр да. Баягындай ар кандай группаларга кошулганда, анан мен байкап калдым аны. Анан айла жок бул теманы көтөргөнгө туура келди. Вот ишенесиңби, мен аябай сүрдөдүм, аябай жаман болдум. Бирок мен түшүнүп аттым да, если азыр мен айтпасам бул темада, мен кызым башка коомго түшүп калат. Түшүндүрдүм, пока еще рановато, но ооба бул тема бар депчи. Ал түшүндү. Азыр, конечно, чуть-чуть контроль бар. Полностью балдарды эркиндикке койбош керек экен все равно. Но контроль менен, бирок мен бул темага сүйлөштүм. Кызым менен. Анан атасы уулу менен кандай сүйлөшөт, ал өзү разбираться этип алсын, бирок кызым менен бул теманы ачтык да. И мен баары жүрөгүмдө жеңилдик болду. Эгерде мен уруп, соккулап, анан ай деп эме кылсам, может быть, ал просто ишенимин жоготуп алат. Азыр мен кызым мага полностью айтып берет да. Кайсы бала жагат, кайсы жакпайт, ошол темага чейин да сүйлөшөбүз да, потому что себеби дегенде мен эң биринчи мен билгим келет да, балам эмне болуп атканынчы. Башка бирөөлөр билбеш керек, мен билишим керек. Ошондо гана туура жолго кетип атабы, туура эмес жолго кетип атабы, мындай өзүң уже карап каласың да. Бул темада бизде табу болчу. Бизде мен өзү 26 жашымда турмушка чыкканда, анан 26 жашта уже кара дал болуп каласың го. Кыздардын меркасында. Анан окуй деп, азыр анализдеп көрсөм, эмне үчүн мен окуу, анан карьера деп жүргөнүм себеби дегенде, апам сонун аял, бирок ал дагы өзүнүн тарбиясын алганда, аны мага берип атпайбы. Анан тыйындай нерсеңи сактагымын, өлтүрөмүн, көйдөгө карап аткан башымы ылдыйга каратсаң, мен сени өзүм башыңды алып салам деп урушат эле да. Көрсө кыз бала менен андай сүйлөшпөш керек экен. Мен жигиттер менен сүйлөшкөндө ошол апам үнүү кылат эле дагы, анан качат эле. Вот это я первый раз говорю, да. Башка эч ким Назира сенин каналыңа биринчи жолу айтат. Менде бүт сырлар ачылат. Да. Бирок ошол аябай залакасы тиет экен да. Бирден бир себеби канчалаган сонун жигиттер чыкты, бирок ошол үндү укканда эле мен кача берет элем. Естественно, турмушка чыкпайсың да. Анан биринчи турмушум дагы эмне үчүн болбой калды? 26 жашта чыгып калдым, менин подружкаларым барды, нере багып отурат, мен отурамын деп апам ыйлай берет эле да.
Болуп турчу, табыңызчы, тапканыңызга турмушка чыгам дегенде ана тапканда. И получается, сүйүүсүз үй бүлө курганда дагы аябай ал үй бүлөнү сактап калыш кыйын болот экен да. Мен үчүн кыйын болду бирок. Ал биринчи түнү зордуктоого барабар болот да. Мен ошон биринчи түнү качтым да. Самый такой момент был. Вот өмүрүмдө 3 эле жолу коркком да. Ошо биринчи коркконум эме ошол неге түн болчу. Эмдиче баш жаман болуп кеттим да. Оказывается, да, бизде ала качуулар канча болот. Мен алып качкан айымдарды түшүбөйт элем өзүм турмушка чыкканча. Чой, жыргабайбы, ал эрдүү болуп атпайбы депчи. Кийин өзүм башыман өткөргөндө аял киши деген баары бир эмоциядан турган аял кишиге сүйүү керек экен да. Анан сөз, жибитүү керек. Да, керек. Анан кыйын болот экен. Анан мен таң калам, баягы ушундай күчтүү аялдар, мындай баары бир үй бүлөсүн бузбай, кармап калган, жашап калгандар кандай болду экен? Алар өмүр бою арманда калдыбы экен? Я не знаю, мага бул бүдөмүк да. Эми арасында, конечно, бактылуу болуп жашагандар бар болсо керек, бирок азыр массалык маалымат каражаттарын карасаң эле баягындай несчастный, бактысызмын дегендер көп го. Мен аларды аябай түшүнөм да. Аябай түшүнөм. Мен жашай албадым. Мүмкүн ошондон дагы менин жолдошум отзеркаливание деп ал дагы мага начар мамиле ошондуктан жасаганбы билбейм. Мүмкүн мен сүйгөнгө аракет кылганда курап кетет билем ал үй бүлөмү. Азыр айта албайм, бирок мен азыр бактылуумун. Это однозначно. Ошондуктан урматтуу жаш кыздар, эптеп эле турмушка чыгып алам дебегиле. Себеби дегенде силер бир эле жолу жашайсыңар. Бул өмүрдө бир эле жолу келесиңер. И өзүңөргө тең силерди түшүнгөн, силерди ызаттаган, урматтаган жигитке турмушка чыккыла. Мен жолдошум экөөбүз баш кошкондо, Биринчиси. Экинчиси менен. Биринчисин жаап коёюн. Экинчиси менен. В принципе, мындай байлыгына караган жокмун да. Мага уже баягы мамилеси, анан экөөбүз сүйлөшкөндө бирибизди негизи түшүнөбүзбү деген нерсе мага аябай маанилүү болгон. Байлык, дүйнө ал деген оңой эле жасала турган нерсе. Сен поддержка кылган жаныңда эркек болбосо, аял кишиге баары биринчи үй бүлөң маселесин жасап алып туруп, анан бизнеске өтүшөт да негизичи. Либо аркасында трагедиясы бар, анан ачуу, доказательный позицияда мен сага көрсөтөм деген позицияда бизнес курушат аялдар. Бирок ал сжигающая, сен өрттөн бүтөсүң. Андай энергия менен бизнес курсаңчы, а через любовь курсаң, бул башкача. Чын. Башкача. Бизде чын эле өч алам, кек алам, мен сага көргөзөм деген эле максатты кое алышат экен да. Мен ошондой болгом да. Мен тиги ажырашкандан кийин келип туруп, ана Маматова өзүң көрсөт деп, анан баягы күнү түнү тиги Актетте эмне үчүн директор болдум. Мен күнү түнү иштейт элем, талаалап. Нарында проекттерибиз бар эле, Баткенде, Жалал Абадта, болгон Таласта жок эле. Мен бир күн Нарында, эртеси Ызкөлдө, анан кийин 2 күндөн кийин Баткенге барып калчу элем. Түнү менен Нивада машинабыз бар эле, жүрүпчү. Мен подружкаларым таң калып эле, кече эле Нарында эмес белең депчи. Азыр Баткендемин. Ошентип баягы отдаваться этип, анын үстүнө тун баламды чарчап калгандан кийин андан да депрессияга кирип кеткем да. И еще сен өлтүрдүң деген обвинениялар болгондо баягы жүрөгүм аябай катуу тийген дагы. И өч менен иштегенде мен 1 жылда директор болдум. 1 жылда 2 этаж үй кургам. Бирок это кийин ичиң төгүлүп калат экен да. Анан Төгүлүп калат деген кандай? Ичиң төгүлүп калат деген таш болуп калат экенсиң да. Таш болуп калат экенсиң. Эмне үчүн мен айтып атам, баягы экинчи турмушумда кайра берке каталарды кетирдим деп. Баягы баары мындай өзүңдү колго алышың керек деп, кичине проблема болгондо мен арызданбаймын, өзүм чечемин деп барасыңбы, жолдошуң ни при чем болуп турса, ал деле эркек да.
Анан подожди, мен бармын го деген анан тирешүүлөр башталды да. Анан качан гана мен жок, ар адамдын башында ошондой болот, бирок ал өмүр бою болбойт. Это опыт катары кабыл алып, туура жыйынтык чыгарып коюп, дальше жашап кетишиң керек. Нормальный аял болуп, таш эмес, эркек аял эмес, нормальный аял болуп деген түшүнгөндөн кийин мен жибий баштадым да. Мурун, например, жолдошума такыр комплимент айтпайт элем, тийишпейт элем. Ал тийишсе, тип удивляться этет элем да. Анан азыр элестетем да, мен жолдошумдан молодец экен, бир эркек аял менен жашап жүргөндөй. Азыр, например, мен с удовольствием мактайм. И мен уялбайм мактагандан. Атабызды дагы балдардын астына да атабыз келсин, атабыз билет, атабыз чечет, мама эмес, атабыз чечет деп айтып калдым да. Мурун анда кайсы жерден байкап калдым. Кызым айтып калды, кызым кичинекей болчу, 3 жашарбы, 4 жашарбы. У нас мама главная, она решает деди да. У нас семья, она решает дегенде мен тың звонок болду да. Значит, мен кайра, ошол моментте уже отношенияларыбыз бузулуп баштаган эле. Ошондо мен кайрадан баягы эле грабленин басып атамын деп мен окуп баштадым. Мен психологко бардым. Мен толтура психологический курстарга бардым. Психолог келгенде 2 күн мени укту, сен сонунсуң деди. А көрсө мен баягы ичинде кармап, ушунча жыл кармап турган нерсем ыйла айта берипмин, сен сонунсуң, сеники туура дей берди. Анан уф, я все-таки права деп чыктымбы жеңилдеп. Анан 3-чү, 4-чү, 5-чи сеанстарда мындай бир сонун суроолорду берип койсо, мен ката кетиргендеримди өзүм түшүнүп калаттым да. Акырында анан бегайым, подожди, я что ли виновата десем, күлүп коет. Психологтар, ооба сен виноватсың дейт да, күлүп коет. Как вы думаете депчи. Ошондо анан кийин койкуй десе, ошондо мен түшүндүм да, аял киши эмне үчүн бизде кыргыздарда деле баягы аял жакшы, эр жакшы, аял жаман, эр жаман деген. Биздин кыргыздын макал-лакабынан эле сонун философияларды, психология мынакта эле калып калат. Сонун ошо психология ошол экен да макалдар. Просто бизде ошонун маңызын чечмелеп беришпейт экен, жеткизиш бербейт экен да. Негизи аял киши өнүгүп өсүп билимдүү болсо, ажырашуулар да аз болот. Үй бүлөлүк баалуулуктар уже пайда болот экен. Үйдө традициялар пайда болот экен. Уруш көп чыкпайт. Уже жолдошуң жаманын бекитип, жакшысын эле чыгарып баштайт экенсиң. Ушундай да. Мен, например, айшенелерим бар. Кассага отурганда эле шыбап башташат да, күйөөлөрүнчө. Кайын журтун. Мурун болсо таң калат элем, какая она героиня, ушулардын баарынан чыдап жашаган экен депчи. Азыр мен ойлойм, өзүң виноватсың. Өзүң виноватсың, себеби дегенде эч качан мындай эки колду чапканда анан үн чыгабы. Эч качан сен мындай идеалдуу бол, анан экинчи тарап жаман болбойт. Ушундай эле жаман болуп атса, эмне үчүн жашап жүрөсүң? Бул сенин турмушуң. Эмне үчүн жертва болуп, байкуш болуп жашап жүрөсүң? Кетип кал. Мен өзүмө вот азыр ушу 6 канча жыл болду, 2007 жылы ажырашкан. Мен ошол өзүмө рахмат айтам да, ошондо духум жетип жашабайм дегенгечи. Өзүмө рахмат айтам. Мен болмок да, потому что мен карадалы болуп эркелетем да. Элемне дейт деп. Элемне дейт деп, окуй деп, анын үстүнө канча расход, үй таамдар, это же канча мен ага карабай кеткем да. Может быть, эгоист болгондо бир четинен жакшыдыр аял киши үчүнчү. Бирок азыр өкүнбөйм. Такыр. Анан эмне болуп жумшарып калдыңыз экинчисинде? Анан түшүндүңүз. Эркек болуп аттыр, эркек менен эркек таймашып аттыр. Да, таймашып аттыр. Мен биринчи жолдошума мечталарым жөнүндө айтып баштадым да. Такыр айтчу эмескем да. Мен, например, орточо үй бүлө болуп жашагым келбейт, ушундай амбициям бар. Бир жылда бир жолу экөөбүз Турция же башка жакка саякаттагым келет.
балдары жок экөөбүз эле десем, ал мени унутуп карабадыбы. Анан кийин кел, эми мен азыр бизнес баштап атам, билесиң эмне үчүн дейм да. Дедим да. Эмне үчүн дейт. Экөөбүз караганда сонун болуп чет мамлекеттерге саякатташ үчүн азыртадан эми акча топтойбуз. Сен бизди багасың, а мен акча топтойм деп айттым да. Мен эч качан ошондой нерселерди айтпайт элем. Анан ал түшүндү окшойт да, бул менин планымда, эмне эле жан талашып, иштеп эле бирдеме эле болуп аткан планымда биз экөөбүздүн келечегибизге, экөөбүздүн карылыгыбызга кам көрүп атканын түшүнгөндөн кийин ал жардам керекпи деп калды. Кээде мен баягы айтып атпаймынбы, аябай курс башталганда убакыт көп кетет да. Идишим жуулбай калат. Унчукпай азыр жууп коет. Мурун тура берет эле чирип. Азыр унчукпай өзү жууп коет. И бул намыс эмес да. Себеби дегенде биздин азыр жолдошум экөөбүздүн максатыбыз бир. Балдарды чоңойтуп, банда эптеп эле эмес, сапаттуу кылып чоңойтуп, анан жолго турмуш жолуна кое берүү, анан экөөбүз бактылуу карылык менен жашоо. Ага азыр шарт түзүп атабыз. Ошондо общий максат пайда болгондон кийин менин жолдошум жибиди. Азыр мурун только балдар окудубу, кийим тазабы деген тема эле да. Азыр отуруп алып ар нерселерди, бизди даже политиканы, бизди ойлонтуруп жаткан нерселерди дагы экөөбүз бөлүшөбүз, сүйлөшөбүз. Ал өзүнүн жумушунда ойлондурган ситуацияларды мен менен бөлүшөт. Мен өзүм оюмду айтамын. Мурун андай эмес эле. Сүйлөшүү да. Ошентип жибип, ал да жибип баштады, мен да жибип баштадым. Анан тип психологум айтты да, күйөөңүзгө комплимент айтыңыз. Коюңуз, я женщина, ал биринчи комплимент айтсын дейт элем да. Катып калчу элем. А көрсө аял киши деле эми сулуусуң эмес, конечно, но сен болбогондо мен билбейм эмне болмокмун. Ушу сен мени сактадың да деп айтып, баягы эмесин духун көтөргөндөн кийин он же начинает себя уверенно чувствовать. Анан уже мындай действительно сактап, кам көрүп калат экен да. Потому что мен өзүм алсыздыгым көрсөттүм. Бир күн отуруп алып ыйладым, колуман келбей атат. Өмүрү ыйлабаган Маматова отуруп алып, он был в шоке. Ал өмүрү менин ыйлаганымды көргөн эмес, кой деп мени соротуп, ал түшүндү да, что я тоже слабая. Ошондой экен да. Анан жолдошуң баары сени бандай элдер сыртта жалтыраганын көргөнү менен жолдошуң истинный лицоң көрөт да. Үйдө дагычы. Анан мен үйдө дагы мындай болуп турганга аракет болчу экенмин да, көрсө мен катачылым, я никогда не расслаблялась. Сыртта кандай атсаңар, үйдө да ошоло, Да. Анан мен когда мне тоже кээде мен дагы корком, кээде мен дагы уверен эмесмин. Вообще мне его поддержка нужна экенин айта баштадым. Анан кээде сен болбогондо, я не знаю, мен билбейм, бул проблема чечилбейт болчу деген сөздөрдү, благодарность, рахматтарымды айта баштадым. Айткандан кийин ал жибип баштады. Анан эркекти, ошонусу менен мен эркекмин, мен буга апарамын деген ишеним келет экен да. Ошондо анан көрүп, кам көрүп, үйгө алып келип, ойнотуп, мурун жүр балдар менен ойноп келсе, өзүңөр барып келергиле да акча берип койчу эле да. Азыр жүргүлө деп ойнотуп, бир жактарга чыгып, биздин максат эми сөзсүз эле акча кетирүү эмес да ойногондо. Жөн эле паркка чыгып, айланып келебиз да, рахат алабыз. Балдарың деле ошону күтөт экен. Балдарыңа сөзсүз бандай карусель деген жок. Баягы ата-энең счастливый, кол кармашып алып, күлүп, ар кандай шуткаларды айтып, басып жүргөндөн деле рахат алышат экен балдарчы. Буну биз түшүнбөйт экенбиз да, биз азыр бандай меркантильный дүйнөдө жашап атабыз го. Баардыгын акча менен, эптеп акча болсо, анан баланча алтын билерик алып тур, мен коку, мен деле алышым керек. Это все маанисиз, вообще канчалаган айымдар келет мага, ишкер айымдар. Өтө атасынын акчасына чоң бутиктерди курган. Бирок бактысыз да. Нету счастья. Вообще нету счастья. Мен мурун мындай кылат элем да.
жалгандан жашайт элем. Вот 5 жылдан кийин мен мындай болуп калдым, анан кийин настоящий жашоо менен жашайм. Ал 5 жыл өттү, 35ке чыктым. Анан кое турайын, мына ипотекамды жаап алайын, анан сонун жашайбыз дейт элем. Ипотекам деле бүттү, бирок сонун жашоо жок. Баягындай анан ошондо түшүндүм да, здесь и сейчас деген сөздүн маанисин ошондо түшүндүм. Бүгүн ипотекаң барбы, жокпу? Кымбат баалуу сумкаң барбы, жокпу? Бүгүн настоящий жашоо менен жашасаң, сен өмүр бою черновик менен жашайсың. Анан карыганда аны сөзсүз түшүнөсүң. Бирок уже будет поздно, да. И бул нерсени мен эл аралык уюмдарда баягы американецтер менен иштеп жүргөндө алар айтып жүргөн үчүнбү, мага эртерээк жеттиби дейм да. Анан изденип баштаган себеби дагы ошондон. Сөйденде азыр мага курстарыма 65 жаштагы эжелер келет, энелер. Алар чөз көрөткөнбү? Окуй десе, именно 65-50 жаштагы айымдар ачыла турган кез экен да. Сөйдегенде балдар уже чоңойгон. Болушат го. Вот. Ооба, көргө даярданып алышат, бирок арасында мен түшүндүм да, сөйдегенде уже бала чакалары баары уже үйлүү жайлуу болуп калган кез, анан болду, пенсиядамын, эми өлөм деген жашта эмес да, энергиясы бар. Анан жашоо билими дагы, тажрыйбасы дагы бар. Эң сонун возрастта. И ошол моментте бизнес курган айымдар мындай кирешеден, кирешет не важно да. Ичинде нерсең бардыгын элге мүнттүк өткөзүп бергениңде, сен айткан сөздөрүңөн башка бирөөнүн жашоолору жакшы болуп кетип, сиз болбогондо мен мындай болмокмун деген сөздөрдү укканда, ох дейсиң да. Вот у нас стоп, вот аны сөз менен бере албайсың. Ушундай мындай мен ушун үчүн бул дүйнөгө келген турбаймынбы деген сөз сезим келет дагы. Бактылуу болосуң да, анан бактылуу сезим менен үйүңө барасың да, чал, чай куюп берейинби деп кала турбайсың. Манту түзүп берейинби деп каласың да, понимаешь? Мүмкүн мен ошондойдурмун. Кийинки айымдар үчүн үй бүлө баалуу ценный да. Аларды деле түшүнөм, это нормально. Бирок мен үчүн үй бүлө, отношения, бирок коомдогу роль дагы өтө маанилүү. Самореализация мен үчүн өтө маанилүү. Азыр кыйналсам, ишим көп болсо дагы, мындай сүйүү менен иш болгондуктан мен чарчабайм да. Элим барып таң кала берет да, каяктан энергетика аласың ушунча депчи. Сиздин стористериңизди көрсөм эле жылмайып жыргап баштайм деп. Себеби дегенде ички мотивация деген бар. Сен жасай аласың деп ар күнү бир айтып берсе, 2 жумага жетиш мүмкүн, анан өчөсүң деп. А когда сен сүйгөн ишиңе жасап атсаң, ал дагы сага киреше алып келип атса, кой иштейин, турайын деген ички какой-то бир энергия пайда болот да. Вот ушу акыркы 2 жылда меники ошондой болду. Ошондой болду. И көп айтып атышат. Мен баягы сүрөттөрүмө салыштырып, мурунку сүрөттөрүмдү чыгарып калам да, жашарып кетипсиң, 10 жылга жаш болуп кетипсиң, башкача болуп калыпсың дейт. Вот даже эл аралык уюмда иштеп жүргөндө дагы, доллар менен акча таап жүргөндө дагы у меня глаза были потухшие. Азыр башкачасың деп айтышат. Это все энергетика. Энергияны каяктан аласың? Ичиңде гармония болуп турса. Жолдошуң менен мамилең, балдарың сонун, ден соолукта, акча өлүп кетсин, сүйгөн жумушуң, благодарный клиенты. Качан благодарный болот? Сапаттуу жумуш жасаганыңда, от души жасаганыңда, сүйүү менен эптеп алдап кетсем эмес, сүйүү менен жасаганыңда благодарный болот. А благодарность деген бул Кудайга деле ушул Маматова себепкер болуп калыптыр деп, Кудай деле мага берет да. Ошондой работает да бул жашоочу. Ошон үчүн сен мага 1 тыйын бер, мен сага 1 тыйын берейин, сенден 2 тыйын алам деген подход бул кыска ойлук да. Кыска ойлук. Мен дагы аябай кубанып атам, Маматова бүгүн эле. Бүт сырларын айтып койду дейт. Сонун элдерге, аялдарга өзгөчө көкүрөгүндө үмүт жандыра турчу сонун сөздөрүңүздү айтканыңыз, тажрыйбаңызды, эч кимге айта элек сырларыңызды бөлүшкөнүңүз үчүн. Анткени бул өтө баалуу, жана сиз дагы айттыңыз го, ушунчалык мындай
элден өсүшүн көргөндө жыргайм дегендей. Ансыңар биздин YouTube каналыбызды көрүп, Instagram, Facebook'убуздан көрүп, анан Найзира мен аң сезим ойгонуп атат. Мен такыр башкача болуп баштадым. Мен мындай кылдым, тиндей кылдым деген биздин болгон ушу командабыз миссиясы элдерди ойготуу да. Алар канчалык бийикте өскөн сайын жанагы ырахатты мен тим эле билем да. Сен мени түшүнүп атасың, Түшүнүп атам. Ошон үчүн Кудай буйрса мен дагы азыр эфирде аябай ырахат алып отурдум. Анткени муну көргөн айымдар сөзсүз түрдө ойгонот. Ичинде дем күч пайда болот. Мен каяка баратам, кайсы жолго багытташым керек экен деген картасын чийип бердиңиз. Кудай буйрса ошол менен дагы үй бүлөлүк бактылуулукту дагы өзүн бактылуу болгондо да, балдарын бактылуу болгондо дагы чоң пайдасын тийгизет деп ойлойм да. Келип бергениңиз үчүн абдан ыраазымын. Ош жергесине жана сыйыңызга рахмат. Чынында эле абдан сонун жыргап атабыз бул жерде. Анан ушундай өзүңүздүн бар экенине да рахмат. Ушинтип өсүп атканыңызга рахмат. Элди дагы үгүттөп туура жолго алып баратканыңызга да рахмат. Назирочка, сага дагы рахмат. Сен YouTube каналың үзбөй көрөмүн. Себеби дегенде ал жактан да мен мотивация аламын. Эмне үчүн? Себеби дегенде кээде мен жалгызмынбы деген сезим болуп калат. Анан тигинде сонун инсандарды алып чыккандыгың үчүн алар да мен жалгыз эмес экенмин, ушундай сонун Кыргызстанда адамдар бар экен да деп мотивация алам да. Ошондуктан сен YouTube каналың өтө баалаймын. Дайым көрүп келем. Ишиңе ийгилик, командаңа дагы чоң ийгиликтер. Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Буйрса, чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, пикирлериңиздерди сөзсүз түрдө комментарийге күтөбүз. Каналыбызга катталып койсоңуз сиздердин ыраазычылыгыңыздар ошол болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.